Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу Гүл күнүн күйөрмандары. Сиздер менен жүз көрүшүп, бүгүн кайра баштан жандана баштаган Мыскыл тамашанын бүгүнкү концертине, бүгүнкү күнүнө келип отурганыңыздарга мен абдан кубанычтамын. Саламатсыздарбы дагы бир жолу? Мындай кыргызча учурашалычы, кандайсыңар? Денсаулыктар жакшыбы? Илгери так ушул сахнада, ушул Кыргыз драма театрынын сахнасында 79-жылдан баштап Мыскыл тамаша деген долбоору кыргыз биздин телевидениясы аркылуу уюшулуп, ошондон баштап жандана баштаган. Мен 85-жылкысынан баштап катышканмын. Ал кезде мен азыр ошонун баарын күлүсанын аркасында туруп алып, эсептеп, элестетип атамын. Ал кезде аябай толтура келчилеңер. Ал кезде башка күлкүдөн башка, тамашадан башка берүүлөр да жок эле. Анан ушундай даярданып, артисттерден да мурда көрүүчүлөр аябай даярданып, үйүнөн күскүгө кайра каранып, кандай күлсөм жарашат деп репетиция кылып, үнүм өтө катуу чыгып кеткен жокпу, оозум өтө эле ачылып кеткен жокпу деп, алтын тиш көрүнүп атабы деген сыяктуу даярданып келчиле да, мындай айтканда аябай баягы 50% күлгөнгө даяр болуп келчиле да. Азыркы убакта салыштырсак, эмнени дагы эмнени айтып күлдүрөр экен деп келесиңер да. Мага азыр жыртыктан карадым, жанатан. Карасам, ошондой түрдө отургандай байкалдым да. Анан эми кергиле, мына бүгүн ушул Ырыс Окенова деген кызыбыз баш болуп, мына Мыскыл тамашаны кайра телевидение аркылуу жандандыралы, кайра калыбына келтирели деген маанайда. Бүгүн ушундай сиздер көрө элек жаңы көздөр, жаңы беттер, жаңы сөздөр дегендей жаңы жүздөр келип отурат астыңыздарга. Мен аксакал катары мени ошо чакырып бүгүн күнү бир көрүп койсоңуз дегендей кылганынан келдим элем, келип кубанып отурам. Мен ушу эмгек жөнүндө айткым келет. Кыргыз эмгек кылбаган бардык жагыбыз жакшы болгон менен ошо жалкоо жагыбызды айткым келет да. Биз жата эле бергенди жакшы көргөн элбиз да. Жата эле беребиз. Жайында жатабыз, бышыкчылык болсун деп жата беребиз, күз келсин деп. Күзүндө болсо, эме жумуштун баары жыйын терим бүткөндө деп кышты күтүп жата беребиз. Кышында жаз келсе, өлбөгөн жанга жаз келсе деп иштин баарын откладывать этип отура берип, жыл өтө берет экен да. Кыргыз жатып алып ойлонот экен. Жатып алып, мисалы үчүн мен илгери Тайкемдин үйүндө көп жүрдүм, кой бакчы эле. Ар бир жайда барчу элем, анан кечинде жатканга ушунчалык шашчу да. Күндүз кечке койду жуушатып коюп жатат аякта. Анан кечинде келип, каш карарганда келип, койду санап атканда тамакты куя бер деп коюп туруп санайт да. Тамак куюлуу, төшөк салынуу, төшөктүн этегинде, столдун үстүнө тамакты куюп, даптаяр кылып коет. Санап туруп кирип эле жатат да, баары тең. Кирип эле иче башташат. Наны жок, ушундай анан баттай ичишчү да мага караганда. Ушундай оозтору да күйбөйт, ушундай. Анан ушу унчугуп сүйлөшүп да коюп деген үндөрү кылат да. Ушинтип отуруп анан бир маалда анан жаталык дегенде анан мен чыракты үсүп алып бирдеме окуйын деп жатсам, ой, жатчы алдыңа теңгүмөндөр, ай, жатчы. Кишинин уйкусун бузбай, жатчы. Чыракты өчүрүп майды коротпой дейт. Өчүрүп коюп жатам, жатасам коңурук кетет да ушу. Бири деп ичине тартып алса, бири сыртына чыгарып, ушундай ансамбль кетет. Оны алактап, уктай албай, бияка бир ойнайм, тияка бир ойнайм. Ошентип атып, качан уктап кеткенди билбей калам. Бир маалда түн ортосунда, саат 4-төрдө чакчыгайдай болуп ойгонуп алышат. Чымчыктар ойгону элек кезде. Ойгонуп алышат, анан туруп кетпей, кишинин уйкусун бузуп, киши уктап атабы, уктаган жокпу, аны эсептешпейт. Бири-бири менен анан жатып алып сүйлөшөт да, анан таң баары. Кече күнү дейт,
өйдөнү көздөй баратсам бир 3 торпок келаткан экен. Bir bukaçarı var arasında. Оң жақ құлағында шара тілігі бар. Сол жағында ойығы бар. Ен тамғасы өйдік айылдықын оқшашы. Анан ұйылдайды көстай айдабайдым білем бұлаққа чайын барды деп. Анмағым не керегі бар десің ме? Десе бір машине балансанықына келгеннен барсам, күйеу баласы келіптір. Алып келгенде ештекесі жоқ екен. Иши кылып күндүз эмне көрсө баарын бири-бирин отчет беришет да, жатып алышып. Ошентип отуруп анан туруп кетишет, кишини уктатпайт да. Ушундай жатып алып кыргыз жатып алып иш кылат экенбиз да, ошон үчүн баардык жерде жаткан жөнүндө сүйлөйт экенбиз да. Чын, жаткан кереги жок жерге деле, тиешеси жок жерге деле жатканды кошуп сүйлөйбүз да. Учурашсак дагы кандай жатасыңар деп учурашат. Қандай оқат қылып атасыңар деп айтпайды. Қандай жатасыңар десе, тігіндісі да ұялбай. Жақсы жатауыз, өзіңер қандай жатасыңар деп анан осыны. Бүт жатқан менен сөйлесет, жатқан. Құдай ата. Қиялданса деле таң көрі, бұл тамды бүтіп қойсам, бір жататылема таң көрі. Дейді. Сығатаға барып, жатып келіш керегіле дейді. Гөлдің сезоны бүткүчө барып, гөлдің жегіне барып, жатып келсек жақсы болады. Емне қылып жатасың? Там салып жатам. Емне қылып жатасың? Иштеп жатам. Бүтіле жатқан менен сөйлеуісті. Ырдасақтағы жам баштап жатсаң сонында да, анда да жатат. Емнені көрсөді бүт, бұл келе жатқан кім деп аны сұрайды. Жатқан қой кім деді, жайылып жүрген қойды делешеді. Жатқан қой кім деді, саста жатқан ой кім деді, орын таппай жатқан кім деп шынтып сұрай бершеді. Жада қалса больницаға барып, дарыланып келген кішінде жатып шықты дейді. Ал больница жатмайын айықпайды дейді, аны мақұл ал жердеме. Түрмеге барып келген кішінде жатып шықты дейді. Түрмедені кім жатқысы қоймағыл? İşi kırıbıyla jattı. Jatpasa iş bitmeydi da. Tәті тығылып жатқан трактор кімдікі дейді. Келе жатқан кім, бара жатқан кім. Анан шексенесі де ғапыр, көсі жаман, көсінде жатпай ба кептің бары деп. Шындай да бір, шексісі дағы шындай, жатқандай деп сөйлейді. Ошон үшін қырғыз жалқауыз, су берші десе де жатып алып береді. Аны отыра қалып ішпей, алып келсе де аны шыққанақтай қалып жатқан бойынша тартып еп. Деп аны шалқалап бері қалып, чоң жұмыс бүткір қосып. Ошон үчүн биз жалкоо экенбиз. Болбосо бизде эмне деген гана пейил, эмне бүт баары бар, бирок жалкообуз. Ошон үчүн өнүкпөй жатат экенбиз да. Мына силер азыр концерт көрүп жатасыңар, мен выступать этип жатамын. Ошон үчүн жакшы жатышыбыз керек экен да. Жакшы жатып, жакшы тур дебейт, жакшы туруп жатасыңарбы дейт аны дагы. Туруп жатасыңарбы? Ооба, кийинип жатасыңбы? Ушундай. Жатмакчы, жатат демекчи, илгери экөө жатат дейт Алмабактын түбүндө, казак менен кыргыз. Алмабаш оозума түш деген ошондон чыгыптыр да. Жатат дейт, эчак пышкан алманы үшүп жегенден эринишип экөө жатса, оозторун ачып, казак эринип кетип, алмабыз аозума түш десе, кыргыз айтат дейт, ушуну кантип эринбей айтып атасың деп айтат. Ошол кыргыздын аты эринчек экен. Эринип жадагасы тамакты да ичпей эринип жата беришкен. Ичип отурамбы деп. Аялы күнүгө кыйкырат экен. Ой, эринчек, турсаң боло окуй, турсаң боло. Жок дегенде бир кесим ичип алып жатсаң боло десе, аны шалпылдатып ичип отурамбы деп жатып. Ой, жок дегенде сыгыраак чай уртап алчы, өсөгүңө канчы көрөт. Аны шоркуратып уртап отурамбы деп жата берет экен. Бир күн аялы төркүнүнө кетип атып, чоңдан жасайт экен, тиги өлүп калбасын деп, чоң машинанын дөңгөлөгүндөй кылып, ортосун оюк кылып жасап, анан ошо оюгунан эринчектин башына кийгизип, мойнуна илип коюп кетет экен. Ушуну жеп туруп мен бат эле барып келем деп, бир жума барып келгиче тиги кыран эчак ачкадан өлүп калыптыр дейт. Алды жагын жеп эле айланткандан эринип өлүп калып атпайбы.
кыргыз күлкүсү буюрса далай өнүгөт. Бизде Куйручук деген болгон, Шаршен, Көкөтөй деген болгон, Жоошбай, Бекназар дегендер болгон, Асанкул деген болгон. Асанкул абаны бирөөлөр күлдүрүп койчу дептир. Конокто отурса, сахнадан болсо да бир жөн. Конокто ушундай отурса бир райкомдун секретары келип алып, маймылды жакшы туурайт дейт. Асанкул аке бир маймыл болуп коюңузчу дейт экен. Жаман ардантып, тиги да кусаңдап, мен тамак ичип отургандабы десе болбойт дейт, эме бир маймыл болуп коюңузчу деп анан жини келип анан болуптур деп маймылды ушундай туурап атат дейт. Үстөлдүн астына кирип кетет дейт, үстүнө чыгып кетет дейт, тияка секирет, бияка секирет, ошентип атып эле райкомдун аялын өпкүлөп эле кучактап эле кармалап кирип туруп бакыртып өкүртүп эле. Элдер арачалап эле ажыратып кокуй деп эле баары дымып отуруп калат. Баягы аялы ыйлап эле күйөөсүн акырая карайт. Таң аткыча отурабыз деп аткан эме жакшы отургула, биздин бир жумушубуз бар эле деп анан кетет. Ошентип алар кеткенде дым болуп отурса эстебес абабыз: "Эй жинди, бул эмне кылганың? Кокуй. Эй шерменде кылбадыңбы? Айланайын, ал эмнең? Андай эле кыйын болуп барсаң, өлүп барасаң, биздин кыздар деле турбайбы? Ошолорго деле жабышпайт белең" десе. Райкомдун аялына жабышасың толгондон десе. Эми маймыл райкомдун аялы ким экенин билип коюп турбу деп коет дейт.